каармандарыбыз Чолпон Ата шаарындагы Карамолдо Оросов атындагы Балдар искусство мектебинин сыймыктуу мугалимдери Гүлайым Молдобаева жана Анаркүл Тынаева. Гүлайым Молдобаева менен Анаркүл Тынаева аталган мектепте 15 жыл аралыгынан бери улуттук аспаптар бөлүмүндө комуз сабагынан билим беришип, жүздөгөн жеткинчектерге улутубуздун сыймыгы комузда кол ойнотконду үйрөтүшүп, кылымдарды карыткан кыргыз күүлөрү менен алардын сезимдерин сугарышып, улуу көчтү улаган улан кыздардын санын арбытып келишет. Birinci klasta gelgende komuzga аябай кызыгып, окуйм деп келгем өзүмчө каалоом мененчи. Нечейим мени көргөндө алган Анаркүл Асаналиевна. Ушу мектепте иштеп жүрөт көп жылдан бери. Анаркүл эжейди мен аябай жакшы көрөм, сабактары жакшы өтөт. Ушу алдыңкы жашоомо
эжейим мага түрткү берген да алдыга кеткенге. Келечекте өзүм комузчу болуп кыргыз элинин эл артисти болгум келип жүрөт да. Мен биринчи класста ушул балдар искусство мектебине келгенде Анаркүл эже тосуп алган эле. Эң башынан баштап бизди абдан жакшы окутат. Биз бирдемсени билбей атсак же бирдемсе жетише албай атсак бизге абдан түрткү берип, жашоого алдыга келечектерди айтып берип турат да. Окутканы абдан жакшы окутат. Бизде дагы ушундай түрткү берет көп. Алдыда дагы келечекте Кыргызстандын мыкты балдарынан болом деп ойлойм. Балдар искусство мектебинен 5 жылдан бери окуйм. Быйыл ушу бүтүрөм. Бүтүрүп, ушу эжейим Гүлайым Керимбековна да 5 жылдан бери комуз үйрөнүп, жакшы деген күүлөрдү үйрөтүп, бизге көптөгөн конкурстарга апарып, бизди ошо түрткү болгон бизге. Ошо биз биякта балдар менен дагы ансамбль болуп ойноп, концерттерге чыгып, көптөгөн концерттерге чыгып, көптөгөн конкурстарга ээ болгонбуз. Эжеме каалоорум чынден соолук, узун өмүр. Бизди ошо комуз үйрөтүп, бизге комуз гана эмес, бияктан бизди тартипке да жакшы үйрөтүп келген 5 жылдан бери. Комузду кайсы колго кармайбыз? Сол колго кармайбыз мындай. Анан отурабыз. Жарым стөлгө отурабыз, отургула, чогуу. Туура кармайбыз, комузду кандай кармайбыз? Комуз түз туруш керек. Чарасы моякта туруш керек, анан кармайбыз. Иш шилтегенде кандай шилтейбиз? Ылдый, өйдө гана шилтейбиз. Ылдый, өйдө, ылдый, өйдө, ылдый, өйдө түз отурабыз, алдыра калабыз. Карамолдо Орозов атындагы Балдар искусство мектебинде 15 жыл аралыгынан бери үзүрлүү эмгектенип келе жаткан Гүлайым Молдобаева комуз ийримин жетектеп, жыл сайын окуучулары менен биргеликте ар кандай сынактарга катышып, ийгиликтерди жаратууда. Ал комузчулардын айылы аталып жүргөн Карамолдо Орозовдай улуу инсан чыккан корумдуу айылында жашагандыктан, айылда да комузда кол ойноткондордун санын арбытып, ар бир комузга кызыккандарга жол ачып, билим берип келет. Так сүйлөйбүз. Эми балдарга улуу тарых, кыргыз элинин тарыхы болгон 3 кылды комузду үйрөтүп, ошо кыл менен 3 кыл комуз менен көп нерселерди үйрөтөбүз. Күнү черткенди, шилтегенди, даже туура отурганды тартип менен баарын кандай отуруш керек, кандай туруш керек, кандай чертиш керек, кандай шилтеш керек, кандай бураш керек, ошонун баарын сабак учурунда үйрөтөбүз. Эми балдарга азыр балдар жакшы үйрөнгүлөрү келип, көп балдар келет. Мен Корумдун Карамолдо Орозов айылындагы Карамолдо атабыздын айылынан болом. Ошол жактан бери келип иштейм. Эми аякта да мектепте иштеп, көптөгөн Корумдун балдарын үйрөтүп, көчмөндөргө катыштырып, балдарды ушу Чолпонта центр деп айылдан алып келип көрсөтүп кетчүмүн. Азыр болсо жаман эмес, окуучулардын баары эл ара конкурстарга катышып, орундарды алып, бардык нерседен калбай келатабыз. Райондо эмне концерт болсо, иш-чаралар болсо, баарына катышабыз. Анан фольклорлук ансамблем бар болчу. Анын ичинде Оз комуз, чопочор, чор, асатаяк, добулбас деген аспаптарда балдар үйрөнүп, чертип, көп конкурстарга катышып калдык. Дагы мен айтам, азыркы балдарга бул комузду үйрөткөн бир, тартипке койгон бир, ана күүнүн маңызын чыгара черткенди үйрөтөбүз. Күүнү чертип атасың, ошол күүнү түшүнө билип, түшүндүрүп, кандай Карамолдо Орозовдун күүлөрү бүт насихат дегендер, бүт үйрөтүлгөн тартипке чакырган күүлөр да.
балдарга кааларым ден соолук, келип окуп ушу кыргыз элинин бир учун тарткан балдардан болсун деп тилейт элем. Ар бир кыргыз баланын комуз билгени бул абдан чоң нерсе деп эсептейм. Ошол үйрөтүп комуз чертип отурса, ошо окуучуң жакшы чертип отурса, өзүң бир эргип, жакшы болуп, өзүңдү жакшы сезесиң да. Анаркүл Тынаева да Балдар искусство мектебинде 2009 жылдан бери эмгектенет. Комуз күйүүлөрүн сүйүп, балдарга бул жаатта талыкпастан билим берген, мугалимдин да сыймык жараткан окуучулар арбын. Ал экинчи жолу өткөн дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында машпотойду черткен 1000 комузчуну даярдоого активдүү катышканын сыймык менен айтат. 1000 комузчунун арасында 2 мугалим тең окуучулары менен катышып, кичинекей тарых жаралган. Жылы келгем ушул Карамолдо Орозов атындагы балдар музыкалык мектепке келгем. Комуз сабагынан сабак берип атам. Ошондон ушу күнгө чейин уже азыр ойлосом 12 жыл болуптур келгеним. Ошондон бери мен 9 бүтүрүүчү бүтүрдүм. Кыздарды бүтүрдүм, балдарды бүтүрдүм. Анан ошондон бери иштеп келе жатам. Акыркы жылдары балдарды конкурска апара баштадым. Конкурстан областной конкурска бардык, республиканскийге бардык, анан эл аралык конкурстарга да барып аттык да. Ошо эл аралык конкурста дагы балдарыбыз, мен балдарым гран-при алган окуучум болду. Ал Нургазиева Арабия балачак эл аралык конкурста гран-при алды. Андан кийин ушу Арабия ырлар менен дагы барып биринчи, экинчи ийгиликте орундарга ээ болуп келе атат. Анда дагы балдарым бары международный конкурска катышып, балдарымда, эркек балдарымда бар да, Замирул Айбек, ал дагы конкурска катышкан, Уланов Бактөлөт, ал дагы конкурска катышып, экинчи орунду алды. Андан кийин Сыдыкбеков Азирет, эркек балдарым. Ошо эл аралык конкурстарга катышып атабыз, областной конкурстарга катышып атабыз. Балдарым биринчи, экинчи, үчүнчү орундарга ээ болуп атат. Гран-при алган окуучуларым бар, комуз менен ырдаган окуучуларым бар. Көп ийгиликтерге жетишип атабыз. Анан экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда дагы ушул Ысык-Көл районуна координатор болуп 68 окуучу, комузчу уюштуруп алып чыктым. 1000 комузчунун арасында катышып, эң сыймыктана турган ишим ушул болду да. Азыр көп комузга катыша тургандар көп. Жада калса, мен мындан 5-6 жыл мурун япондор келген, волонтерлор. Алар да комузга катышып, биз да кыргыздардын комузун үйрөнөт элек деп, анча-мынча волонтерлорго да комуз үйрөтүп калгам да. Бизде көбөйүп атат азыр. Кыздар балдарыбыз бар да көп. Мен ушу 85, 86, 87 жылдары ушул музыкалык мектепте окуп бүтүргөм. Эжейим Майя Мирова Салима Жумаевна болчу. Ошо кишиден комуз үйрөнүп, анан ошондо эле өзүм ойлой берчим, мен мугалим болсом деп. Ошондо бир оюм бар болчу да. Азыр эми ошол оюм аткарылып, ишим ойлогон оюм ишке ашып, буюрса мугалим болуп калдым. Бул жерде комуздан мен аябай өзүмө эме кылам, сыймыктанам, что ушул өзүмдүн максатымды аткарып атам депчи. Карамолдо Орозов атындагы Балдар искусство мектебинин мугалимдери Гуляйым Молдобаева менен Анаркүл Тынаева өз жааматынын ардактуу кесипкөйлөрү. Балдарга билим берүүдөн сырткары жаш мугалимдерге насаатчы болушуп, ынтымактуу эмгектенишет. Гуляйым Кермековна менен Анаркүл Асаналиевна
жөнүндө болмокчу. Эки мугалим өтө мыкты мугалимдер, маданияттын мыкты кызматкерлери, эл аралык, областтык, райондук конкурстарга балдары активдүү катышып, байгелерге ээ болуп келатышат. Андан сырткары Анаркүл Асаналиевна болсо экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда өзүнүн мыкты уюштуруучулугун көрсөтө алган. Гүлайым Кермековна болсо өзүнүн биякта окуучуларынан сырткары Мурас ансамблі бар. Кандай маарекелер болбосун, өздөрүнүн окуучулары жогорку деңгээлде өзүнүн улуттук аспабын алып алышып, чертип келе жатышат. Dalay uruну, geçtim dayra ulunu, İzdep bir geldim güzel kıza, ışkıda sendey solunu. Tanıvaysın sen meni, tarpigıla der seni, tanışalım uşul жерден tartipli güzel geldiri. Kıylanı gördüm kıdırıp, kara su menen çarpaktan, kaş kirpigin tögülüp, ay karasan kumar tarkatkan, köpürü kört koyup, ay kök yıldızın samatkan, canada köptü görmökmün men karasan kumar tarkatkan. Чолпон Ата шаарында аргандай эл аралык деңгээлдеги иш-чараларда да Карамолдо Оросов атындагы Балдар искусство мектебинин мугалимдери, окуучулары активдүүлүк менен катышып, чет элден келгендердин биздин маданиятыбызга болгон кызыгуусун арттырып келишет. Мына ушундай аракеттер менен мекенге болгон кызматты кылышып, салымдарын кошушууда. Мындай салым кошкондордун арасын Гүлайым Молдобаева менен Анаркүл Тынаева да толуктайт. Алардын ишмердүүлүгү да эске алынып, бир катар сыйлыктардын, ардак грамоталардын ээси, маданияттын мыкты кызматкерлери, наамдар бар. Мугалимдерди дайыма мөмөлүү даракка салыштырып келебиз. Бул эки мугалим да жыл сайын мөмөлөрүн жайып, ийгиликтүү иштешкенинин натыйжасын алардын бүтүрүүчүлөрүнүн көпчүлүгү искусство тармагында өз ордуларын тапкандарынан билүүгө болот. Бул эки мугалим кылым карыткан кыргыз күүлөрүн жаш жеткинчектердин жүрөк кылдарына ширелтип, байсалдуу эмгектенген бүгүнкү күндүн каармандары.